Неме да бул элдин алдында чыгып аткандан кийин эч кимдики жашырылбады, меники жашырылбады. Анан акбалага келгенде эле жашыруун секрет болуп калат. Кандай түшүнсө болот? Бауыржан, мындай бирөөнү уруу, же болбосо бирөөнү сөгүү, Икром, Розик, мындай уурулук кылып, мактабекке кылсам, өтө штайчы айткан болот да, анан айтканга тил барбайт да. жо бунуку өтө эле эмне мындай айтпай турган нерсеби? Кыйын нерсе. А? Грязный, грязный. Грязный болсо, анда чатак экен ака. Грязный болсо. Грязный болсо анда чатак экен ака. Износ дейт го, Кики. Износ бу экен, а, Кики? Кики кандай? Ассалому алейкум. Комментарий жазып атат Кики. Бирок ака, президент болгондон кийин грязныйбы, не грязныйбы биздикинде эле ачыкка чыгарганыңыз, мындай чыкканы туурабы деп ойлойм мен. Прозрачный болгону туурабы дейм. Ал мисалы бузгалтер кийип жашырбады, мисалы да. Сидигин ичип жүргенде жашырбагандан кийин андан бетер грязный болсо деле жашырбай эле айтылыш керекпи деген ойдомун да. Подстава болуп калган болсо, мен уяк болуп калам. Эми кандай эле бул дайыма эле элдерге подстава боло берет, жөндөн жөн болбосо керек эми менин оюмча. Кандай эле ушу келип эле акбалага келгенде эле подстава боло берет, түшүнө албай атам да. Бирок ака, изностуку чын болгон болсо ака, кутулуш кыйыныраакпы дейм да ака. Азыр износ, тиги мошенничество, дагы эмне? Дагы бирөө бар. Өтө кыйын да. Кыйын да ака, бул будан билбейм. Психологический давление болот, сөгүнөт, башка болот, оорукчан кылып, касал кылып туруп жок кылып жүрүш керек. Ону левке өткүлө, алкашка өткүлө, ызылдай бергиле, комментарий раса жазып берсеңер. Негатив жазып, илгери мага жазат элеңер го, ошентип раса талай берсеңер. Такабе, чоң рахмат. Илгери мен булар жокто жалгыз мен отурганда раса талай элеңер го, ошентип ызылдай берсеңер. Тухтары түшөт, маанайлары түшөт, психопат болот, сиз давление кылып, оорукчан кылып, касал кылып, күч биримдикте. Буларды жок кылып, бот кыла турган силерсиңер. Соолуган чочогум окшоп отурушун карасаңар, соолуп калган, агып калган. Окшошуп, бергүл деп атат. Ай. Вазиетим. Окшошкон жапжиктетин, олой тоо менен жолой тоосун мындай кармап туруп, далысына чейин айырып салып атасың го, базиетим. Бир чыңгысканда 3 тукум болгон, бир базиетиде 3 тукум бар туугандар. 300 адам базиетиге кат алып койсоңор, өңүрөйүп отурушуңар агылай. Bir cuma bardыгы сөзсө туруп, бекем туруп, бирөө ойуну ойгойсун, гадай болуп кетет. Мен силерге айтайын. Сыдык ака. Мага санкция объявлять этуп атат, санкциясы өтпөйт Сыдык ака. Международныйга секирип кетем азыр эле. Мага санкция объявлять этуп атат ака, угроза кылып атат, угроза. Өтпөйт, международныйга секирип кетем азыр эле калды ака.
жалдырап шүмүрөйүп келет ака. Бир оюн кылып кой деп. Менде альтернативный варианттар бар ака. Международныйга чыгып кетем. Кудай кааласа, иншалла. Буларда смысл жок да, мына 19 сом менен 100 сом менен отурат. Не болом, не мисалы. Мынаны карасаңыз ака. Түшүндө көрөт мына шотту. Смысл бул. Еще мага санкция объявлять этип коет. Биригели дейт. О, жетим гадойлор койчу, стримерлер биригип ойнобой коелу дейт жетим. Айтып атамбы бул биле. Буга айтып атамбы. Поддержка берсең дагы адам болбойт. Поддержка берсең да адам болбойт бул. Базетим. Миң поддержка